Кезинде чаңы сапырылып турган дөңсү аймакка заманбап инфраструктурадагы шарча түптөлөт деп эч ким ойлогон эмес. Алгачкылардан болуп 6 чоң имараттан турган Кыргыз текстиль фабрикасынын пайдубалы курулган. Иштин агымы илгерилеп, дерлик 80% бүткөрүлгөн. Бүгүн курулуш иштеринин жүрүшү менен шаар мэри Талайбек Сарбашев таанышты. Текстиль фабрикасын курууга 35 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Учурда жеке компания тарабынан курулуш иштери кызуу уланууда. Завод фабрикаларды ачабыз деп 2018 жылы ушул жерде капсула салып баштаганбыз, көрүп атасыңар. Чоң кылымдын курулушу деп койсок болот да. Текстиль фабрика азыр Нурбек мырза менен сүйлөштүк. Мындай рызкы келип атат деп койсок болот да. Эгер бул фабрика завод түшпөгөндө бул ушунча 3125 жараныбызга биз центральный канализацияны бул жака тартып бере турган, газды тартып бере турган мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Болушу мүмкүн, бир какой-то 10 жыл, 15 жылдан кийин болушу мүмкүн. Азыр мына көрүп атасыңар, шаардын ичиндеги мындай жеке турак үйлөрдүн шаардын ичинде көп жылдан бери турган үйлөргө биз азыр бүгүнкү күндө толук газды же болбосо сууну же болбосо баягы центральный канализацияны толук тартып бере албай атабыз. Бул ачуу чындык да. Андан соң Кеңсай массивин өздөштүрүү жана долбоорлоо боюнча атайын техникалык көчмө жыйыны уюштурулду. Ага тийиштүү жетекчилер, ишкерлер жана массалык маалымат өкүлдөрү катышып, аймактын негизги жана баштапкы долбоору талкууланды. Анда шаар мэри 1 метр жердагы максатсыз берилбеш керектигин белгилеп, текстиль фабрикасы жаңы түптөлө турган шарчага коммуникациялык мүмкүнчүлүк ачып бергенин айтты. Мен да бирөөгө бербесем, бардыгыбыз жоопко тартылышыбыз керек. Макулу, мен ушуну чакырам. Ушул жерде азыр мына көрүп атасыңар. Жер эртең бул 1 сотук жер алтынга тете жерлер болот. Ошон үчүн ар бир жерди өтө кылдаттык менен карагыла. Эми келет мына жерденчи мурун 5000 сом болсо азыр 20000 сом берем деп туруп келет силерге. Ошон үчүн жерди мына элдин астында, бүт эмен коомчулуктун астында айтайын, жерди көздүн карегинде сакташыбыз керек бул жерде. Түшүнүңөр, ар бир квадрат метр жерди бул жерде. Мынандай ишкана ачам, завод, фабрика элге пайда кылам дегендерге, пожалуйста, барбы жерибиз ошондой проектисин көрүп, мына көрдүңөрбү, азыр проектилерди көрдүк. Эмне деген проектилер да? Кеңсай аймагында өндүрүш өрүш алган жаңы шаар курулат. Учурда 11000 жумуш орун камсыздаган ири текстиль ишканасынын 80%га бүткөрүлүп, 5-октябрь шаар күнүнө берүү мерчемделүүдө. Ал эми жарандар үчүн мыкты инфраструктураны камтыган жаңы шаарча орун алат. Бул өлкөдөгү уникалдуу долбоордун бири. Кыргыз текстиль фабрикасынын алгачкы этабын шаар күнүндө ишке берүү пландалууда. Анда 4500 кыз келин жумуш орду менен камсыз болот. Япония жана Германиянын технологиясындагы аппараттар менен жабдылып пахта иштетилет. Бүгүнкү күндө региондордогу дыйкандар өндүргөн ак алтындын 30% гана өлкөдө иштетилип, калганы экспорттолот. Ишкердин айтымында, мындай кубаттуулуктагы 3 фабрика курулса да, пахтаны кайра иштетүүгө аздык кылат. Текстиль ишканасынын жумушчулары жана жашоочулар үчүн социалдык объекти түптөлүп, керектүү шарттын баары каралат. Бізде білесіңер, Жалал Абад обласы, Кара Суу районунда пахта жакшы өндүрүлөт ушул күнгө чейин. Азыр биз пахтаны иштетүү боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлүп аткан пахтанын 30% гана иштетебиз. Келечекте мындайды үчтү салса да, азыркы Кыргызстанда чыгарылып аткан өндүрүлгөн пахта жетиштүү. Бул жерде мектептер да каралган.
Кеңсай массивине уникалдуу шарчаны түзүү боюнча атайын долбоор даярдалган. Жер тилкесине ээлик кылган 3125 жаранга бир түптүү турак жай салуу мэрия тараптан сунушталат. Курулган үйдө толук шарттар түзүлүп, ипотекалык негизде берилет. Башкы пландын негизинде бул ыңгайлуу сунушка жер ээлери макул болушу керек. Жарандарыбыз арзан турак жайга ээ болууга мүмкүнчүлүк болот. Эми бир гана маселе, жарандарыбыз ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, туура ана чечим чыгарып, анан ушул жерде өз жерлеринде келип ошол механизмге катышууга, ошол финансылык формула менен иш алып барууга макулдук бериш керек. Себеби бул жер тилкеси жарандарыбыздын менчиги, жарандарыбыздын макулдугу аркылуу гана ишке ашчу маселе болот. Эгер жарандарыбыз келип өз каражатынын эсебинен үй курса дагы, демек ал баа азыркы сунушталып жаткан баадан жогорураак болуп турат. Аймакта 2177 жарандын жер тилкесинин архитектуралык бөтүмү чыккан. Муниципалдык ипотекалык департаменти тарабынан жеңил конструкциядагы үйдүн долбоору даярдалган. Таза суу, электр энергиясы жана башка коммуналдык кызматтардын баары тартууларын шаар мэри белгиледи. Эми келечекте бизде мына өзүңүздөр күбө болгондой шаардын ичинде жер тартыш болуп атат. Турак жай маселеси мындай оор болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул жерде промзона кылып, анан ушу жарандарыбызга дагы бир мындай ыңгайлуу шарттар түзүп берели деп атайын шаардык мэрия ошо Ак Башат ишканасы менен сүйлөшүп, ушул келечектеги Кеңсай массивин өздөштүрүү боюнча проекттин долбоорун даярдатканбыз да. Бүгүн мына биринчи кеңешме өткөздүк. Биз банктар менен дагы сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Атайын турак жай куруу департаментине тапшырма берип, ушундай элге ыңгайлуу шарттар түзүү боюнча. Акыркы жылдары каланын инфратүзүмүн жакшыртууга багытталган ири долбоорлор ишке ашууда, шаарда заманбап курулуштун толкуну күчөгөн кез. Келечекте калктын социалдык, экономикалык абалын эске алуу менен бирге мыкты инфраструктурадагы жаңы конуштардын курулушу башкы планда турат. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Элге дагы может жетет. Анан дагы бир жакшы жери биз электричество боюнча да өз чоң подстанция коюбуз. Подстанция 63 мегаваттык. Бизге ашпаса 45 мегаватт келип, калган жака бул ашыгы менен жетет. Элге ашыгы менен жетет. Аравандын жерине да жетет. Себеби ол элдерге көптүк талап кылынбайт, производство эмес да. Анан үчүнчүдөн биз газ боюнча сүйлөшүүлөр, кур газ менен сүйлөшөбүз. Бизге мына Литве чоң бул жакта дагы машина курулуштун экинчи этабы болот. Ошого чоң газ алып келебиз. Ошол бул жака дагы ошонун запасы менен алып келип сүйлөшүп атабыз. Каган иштери кетти. Ошол бул жакта газ, канализация и электричество биз тараптан чечилет. Суу эми бул жакта чечилип атат. Суу мамлекет тарабынан. Жолду дагы азыр ошол мамлекет тарабынан, Микрас тарабынан берилген вопростор бар, чечилет. Мындайча түшүнүктүү болду да. Баягы мына элибизге дагы бир чоң кандай десек, мындай рызкы келип атат деп койсок болот да. Эгер бул фабрика, завод түшпөгөндө, бул ушунча 3125 жараныбызга биз центральный канализацияны бул жака тартып бере турган, газды тартып бере турган мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Болушу мүмкүн бир какой-то 10 жыл, 15 жылдан кийин болушу мүмкүн. Азыр мына көрүп атасыңар, шаардын ичиндеги мындай жеке турак үйлөрдүн шаардын ичинде көп жылдан бери турган үйлөргө биз азыр бүгүнкү күндө толук газды же болбосо сууну же болбосо баягы центральный канализацияны толук тартып бере албай атабыз. Бул ачуу чындык да. Ошон үчүн мына ал жер мына бизге ушул заводдун шуртоосу менен чоң мүмкүнчүлүк келип атат. Центральный канализация болуп атат да. Ушуну мына туура пайдаланып калышыбыз керек да. Эми ушундай центральный канализация болуп аткандан кийин мынандай жакшынакай заманбап үйлөр түшүп калса бардыгыбызга жакшы болот да. Туурабы? Мына биз атайын ошо мына турак жай куруу департаменти менен мен кече тапшырма бердим. Биздин ойлогонубуз ушу элге болушунча арзан турак үй менен камсыз кылуу да. Элге ыңгайлуу шарт түзүп берип болуп атат. Буюрса мына банктар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Мына ушул балдар эме болсо, Кудай буйрса, куруп бергенге, ушуларды бар жардам бергенге даярсыңар,
Биз негизинен эми мен ойлойм, мына силерде дагы тажрыйба бар курулуш боюнча. Биз проект жагынан жанагындай архитектурный ансамбль жагын жакшы кылып бергенге, биз анан проектти полный рабочий проектти элдерге бесплатно бергенге биздин өзүбүздүн проектибиз бар, Каган Инвест холдингде. Ошол жагынан биз жардам беребиз. Мына курулуш жагынан азыр силерде деле аябай неме өнүктү. Мен ойлойм, оборудованиясын, материалдарын акыркы заманбап, арзан, анан кийин пайдалуу, ден соолукка да ошондой материалдарды колдонуп кетсеңиз, ошол силер менен биргелешип, өзүбүздүн оюбузду ошол жерге проект даярбыз. Башка суроо барбы? Кимде бар суроо? Көргіле бір өзінің. Азыр ошо суммага кирип кетти, жолдун Жол баардыгы. бул мамлекеттик эсебинен курулат. Ошо суммага кирбей. Биз ушул жерге чейин алып келип беребиз. Отопленияны, канализацияны, токту, ошо менен биргеликте мына газды, внутренний ушул жерге чейин кийинки айыл көчөлөргө средний отопление. Ички көчөлөр. Ички көчөлөрдө ошол жанагы сумманы отдельный кетет. Отдельный. Бул эме да, бул жерде мамлекет тарабынан ушул кең сай ачы массивтерин баягы развитие өнүгүшүнө акча каралган да, атайын акча каралган. Мына биринчи этаптар башталган, мына көрдүңөрбү, электр энергия, жолдор бүт башталган. Келечек экинчи этап менен дагы булар толук ушул генпландын ичинде бар, асфальт боло турган бул толук бүтүш керек эми. Этап менен берип атпайбы? Ачы массив кең сайга мына биринчи этабы тартылды. Азыр таза суу мына Кудай буюрса тартылат бардык. Мына ушул жерде бул мамлекеттин эсебинен атайын капитализациядан акчалар бөлүнүп атат да. Мен билгенден ушул бир областта иштеп турганымда бир 18 000 област шаар биригип туруп 18 000ден ашык жаранга кең сай ачык кошуп берилген. Ошондо бир 1 миллиарддан ашык уже акча каралган да. Ошол 1 миллиарддын ичинде мына электр энергия, жолдор уже тартылып атат. Анан эми бул биз ошондо эсептеп чыкканбыз. Кең сай ачы массивти толук мындай өздөштүрүү боюнча, инфраструктурасын толук жасаш боюнча предварительный эсеп болгондо 20 миллиард акча кетет да. 20 миллиард. Мындайча айтканда 1 миллиард эми каралды да. 1 миллиардда жакын плюс-минус болушу мүмкүн да. Келечекте ушул эки массивти өздөштүрүш үчүн 20 миллиарддын тегереги акча кетет да. Азыр бизде мына эми ошону кыскарта турган жолдору келип атат да. Мына кыскарта турган жолдор. Мына ушундай балдар ишкерлер келди, значит булар мына жолду өзү тартып берип атат, электр энергияны тартып берип атат да. Мына канализацияны тартып берип атат. Бул деген ошо 20 миллиарддан автоматически дагы канча миллиард деген акчалар кыскартылат. Газ тартылып берип атат ушулардын эсебинен. Бул мындайча айтканда мамлекетке дагы көп пайда алып келип атат да. Бул эми кайрадан эсептеп чыга турган болсок, миллиард деген акча мамлекеттин казынасынан эконом болот. Мына ишкерлердин бизге кылган жардамы. Биздин буларга кылган жардамыбыз шарт түзүп берип, ушу жерлерди ушу ишкерлерге берип атабыз да. Кудай буюрса. Анан биз силерге эмнеге муну айтып атабыз да? Баягы бир жакшы иштерди баштаарда баягы сынчылар көп пайда боло баштайт да. Жок, мындай кылып койсо болот эле. Тура, ошондой деген ойлор айтыла баштайт да. Ошон үчүн буну бул биздин долбоор азыр айтып аткан долбоорда, себеп жердин ээлери уже алган, алар госакталып туруп, жердин ээлери уже элдер бар, 2170. Ошолорго туура жеткиришибиз керек да. Ал келип ошо 600 соток жер берип, давай, мына силер менен иштесе, мага үй куруп бергиле. Мен ошол дагы өзүнүн деле жерине эме үй салса акчасы кетет да, мисалы кухня салсаң деле азыр 1 миллион тегере кетет. Мындай 150 квадрат метр үй салсаң тем более бир аз эсептеп берди го, $320 тегерегинде эгер өзү салса баягы заман. А мындай жол менен сала турган болсок, толук шарты менен 240. Ушу разницасын айтып беришиң керек да, силер анализ кылып туруп. Мына өзүңөр деле мисалы өзүбүз деле үй салсак ошондо $320 тегерегинде толук бүтүшү мүмкүн экен. А мына проект менен кете турган болсок, бул ипотека, тем более өзүнүн акчасын оборот кылып иштете бериши мүмкүн үй салам деген акчасын. А мына мүмкүнчүлүк беребиз, акырындык менен ошо бөлүп жылдарда кутулуп калат да. Мындайча айтканда, мына сиздер деле мына жаштар деле келип туруп, мына ушул жерден жер алып, келечекте ошол үйдөн үйлүү болуп калсаңар болот да.
мүмкүнчүлүк болот. Айлык акыңар менен кутулуп ала турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Бирок ушуну биздин элге жеткизип келечекте азыркы мына мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтам, ушул жерлердеги эме ушул кең сайдан алган жер алган жарандарыбыз келип, ошо мына биздин департаментке келип сүйлөшсө, биз эми элдин макулдугу керек да бул жерде. Макулбуз, давай силер менен иштешебиз десе, биз баштаганга даярбыз да мындайча айтканда. Ушуну силер мына массалык маалымат каражаттарын ушу элге жеткизип берсиңер. Бүгүн атайын мына техникалык кеңешмени ушул жерде өткөзүп атабыз. Мына мен айтып атам, мына Акбашат ушул мына компанияга, Нурбек мырзаларга чоң рахмат. Мына ушул проекттин долбоорлорун бүт өздөрү бекер мына биз менен макулдаштырып даярдап берди да. Даярдап берип атат ушул. Бул проект түзүш деле өзү мындайча айтканда бул миллиондогон акчалар кетет да проектти даярдап. Мына ушул шаардык мэрия силерге мына жардам ушуну карап элге сунуштагыла деп туруп проектинде. Бул дагы мына биздин ушулар менен тил табышып айтып мына проект даярдап бергиле. Азыр архитектурага айтсак, действительно булар козу расчётный ишкана, балдар иштеп, булар давай сразу 2-3 миллион акча бергиле дейт да. Ошон үчүн мына балдарга дагы мына Акбашаттын балдарына чоң ыраазычылык билдирем. Жакшынакай проектин азыр да мына жетекчиси Нурбек мырза айтып атпайбы, кийинки ар бир детальный проектилерди баары биз иштеп беребиз бекер да. Бул дагы биздин шаардыктарга болгон жардам. Давай анда эме